Достор, бүгін сілердің видеолардың астынан жазған bir қанша сұрауға жооп берейін деп шештім. Ошолордун арасынан 3 өтө жөнөкөй бирок маанилүү суроону тандап алдым. Биринчиси орус тили. Орус тили айтини үйрөнүп атканда жана IT компанияларында иштеп атканда канчалык керек болот деген суроо. Бул жөнөкөй бирок маанилүү суроо. Эмне үчүн? Себеби Кыргызстанда, Бишкекте дээрлик бардык эле офистерде, айрыкча IT компанияларында, эгер айрыкча ошол жерде жаш коллектив болсо, ал жерде орусча билбесеңер, жумушту жакшы билсеңер дагы ошол коллективге аралаша албай кыйналасыңар. Бир дагы башка улуттан жаран иштебеши мүмкүн. Жалаң кыргыздар иштеши мүмкүн, бирок алардын бири-бири менен сүйлөшүү тили орусча болуп калганда. Тилекке каршы Бишкектеги реалдуулук ошондой, ошон үчүн орус тилин билип коюш керек. Мен буга кандай карайм? Учурунда мен кыргыз тили орус тилинин көлөкөсүндө калып калат деп ушуга каршы мындай күрөшкөнгө аракет кылат элем. Кийин мунун өтө эле бир чоң маселе экендигин байкадым дагы. Мен муну мындай карадым да. Мен биринчиден кыргыз тилин өтө жакшы билишим керек. Кыргыз тили бул менин бир бөлүгүм, менин бир намысым. Менмин да, бул кыргыз тили менмин. Ошон үчүн мен кыргыз тилин өтө жакшы билишим керек. Бирок орус тили бир ошол катардагы бир чет тил. Мисалы Кытай тилине окшогон, француз тили, итальян тили дегенге окшогон бир аны канчалык көбүрөөк чет тил билсе адам, канчалык көп тил билсе, ошончолук жакшы да. Ошондой көз караш менен карасак, орус тили бизге пайда алып келип атат. Айрыкча азыр дээрлик бир дагы китеп кыргызча которулбайт. Билимдин булагы бизге орусча келип атат да. Билимди биз орусча алып атабыз. Мен өзүм китептерди орусча окуйм. YouTube'дан кээ керектүү видеолорду же англисче, же орусча көрөм. Силер дагы мүмкүн курстарыңарды орусча алып атасыңар, эгер интернеттен алып атсаңар. Мисалы, индустар азыр англис тилин ошентип колдонуп атышат. Азыр Силикон өрөөнүндөгү дээрлик бардык чоң компаниялардын CEO-лору индустар. Алар кантип ал деңгээлге жетишти? Менин оюмча ошолордун англисче билгендиги өтө чоң пайда алып келди да. Ушундай көз караш менен карап, орус тилин үйрөнүп коюлгу эле, силерге пайда алып келет. Экинчиси UI жана UX дизайн кесиби жөнүндө айтып бериңиз дептир. Бул кесип өтө маанилүү кесип. Программисттер канчалык маанилүү болсо, ушул бул кесипке user experience design деп коет да. Ушул user experience дизайнерлер ошончолук маанилүү, мүмкүн алардан дагы маанилүү. Эмне үчүн? Себеби Apple компаниясын алгыла. Apple компаниясынын чыгарган бардык продукциясы бул чоңдор үчүн оюнчук. Адамдар iPhone'го өтө муктаж болгондугу үчүн албайт. iPad'ты же MacBook'тарды. Алар аны өтө каалагандыгы үчүн алат, алгысы келет да. Жаш балдар оюнчукту кантип алгысы келсе, ошондой. Ал жаш бала оюнчукту алып атып кантип сүйүнсө, чоң адамдар ошол iPhone'ду алып атып ошончолук сүйүнөт. Ошол телефонду, компьютерду, планшетти чоңдор үчүн оюнчукка айлантып коюу бул ошол user experience дизайнердин ийгилиги. Ошол товардын көрүнүшү, иштеши, ошол иконкалары, ошол бардыгы ошол жалпы адамга берген сезимдери, адамда ойготкон сезимдери ошол дизайнердин ийгилиги да. Алар ошонун үстүндө иштешет. Бул user experience дизайн деген сөз дагы колдонуучунун сезимдеринин дизайны деп которулат. Ощущенияларынын дизайны деп которулат. Алар жөн эле бир иконканы мындай жасап коеюн дебейт. Ушул иконканы басып атканда, көргөндө, же могул нерсени колдонуп атканда адамдар эмнени сезет, кандай сезимдер ойгонот. Мындай жакшы, приятный сезимдер ойгонсун деп анан ошонун үстүндө иштешет да. Силер эгер ушул кесипти үйрөнүп, ушуну өтө жакшы үйрөнсөңөр, ошондой күчтүү бир user experience дизайнер болсоңор, силер үчүн келечек өтө чоң. Бунун келечеги өтө чоң. Азыр дагы силер үчүн толтурай жумуш бар, чоң компаниялар силердин аркаңардан чуркайт. Үчүнчү суроо, IT-ни окудук. 9 ай, 1 жыл JavaScript, Python жана башка кайсы курска барсаңар болсоңор, ошону окудуңар, сертификатыңарды алдыңар. Эми эмне кылыш керек? Кантип жумуш издеш керек деген суроо. Бул дагы өтө маанилүү. Эми силер Headhunter деген сайтка барасыңар. Headhunter азыр бардык СНГ өлкөлөрүндө иштеген дээрлик бардык компаниялар ошол сайт аркылуу өзүнө сотрудник издейт. Бир жума болобу, мүмкүн бир ай болобу убагыңарды резюме кандай түзүш керек, кантип жумуш издеш керек, эмнеге көңүл буруш керек, ушул темага бөлгүлө. Ошол силер курсту алдыңар, ишти жакшы үйрөндүңөр, бирок өзүңөрдү маркетинг, реклама кылганды билбесеңер дагы кыйналасыңар. Өзүңөр ошол резюмеңер силердин ошол компанияга кирүү эмеңерди, жүзүңөр да. Силер ал компаниянын ээсин, ал жерде иштеген HR-ды силер көчөдө көрүп калбайсыңар. Алар сизге ошо резюмеңерди жөнөтөсүңөр. Резюмеңерди карайт дагы, силерге окшогон мүмкүн 100-200 резюме келет. Ошондо силерге бир 3-5 секунд убакыт бөлөт. Ошондо силер анын көңүлүн буруп алышыңар керек.
резюмеңерди жакшы түзгүлө, анан резюмени жөнөтүп атканда сөзсүз сопроводительное письмо деген бир бөлүк болот. Ошол жерге отклик жасап атканда ошол жерге жазгыла. Эмне үчүн силерди алыш керек? Кыска, нуска, ушул сопроводительный письмо кандай жазылат деп өзүңөр ошол жөнүндө дагы окуп, YouTube'дан видеолорду карасаңар, ошонун баарын туура жасай турган болсоңор, анда силер ошол компаниянын көңүлүн өзүңөргө бурасыңар. Кыскача айтканда, эмне үчүн силерди жумушка алыш керек да? Ошону ошол сопроводительный письмодо, резюмеде көрсөтүшүңөр керек. Айрыкча портфолио деген нерсе маанилүү. Азыр бир нерселерди үйрөндүңөрбү, ошолорду ошол билимиңер менен мүмкүн болушунча бир оюн жасагыла, бир сайт жасагыла, бир приложение жасагыла, колуңардан келген бир нерсени жасап, анан ошо резюмеңердин эң үстү жагында мен мындай нерсени жасадым, мына менин портфолиом деп ошону койсоңор, ошол дагы көбүрөөк таасир кылат. Жөн эле сөздөн иш дагы чоңураак таасир кылат да. Мына мен жасаган нерсем, азырынча ушуну билем, бирок мага мүмкүнчүлүк берсеңер, мен үйрөнгөнгө даярмын деп турушуңар керек. Ушул нерсе дагы маанилүү. Кичипейил болуп, мага мүмкүнчүлүк бергиле, мен үйрөнүп кетем, тез үйрөнүп кетем. Силерге мен жардамым болот, силер мага бир аз убакыт бересиңер, бирок мен ошону актайм деп турушуңар керек.